Шиферный завод боюнча менин маалыматым бар. Шиферный завод аяка оборудованияларды алып келип, биз бир өкүлү келген, карап жүргөн, көргөн өкүлүнчө. Оборудованияды алып келдик, ушуну коебуз, койсок болобу, кандай болот деп акылдашкан келген бирөөчү. Анан мен айтканмын, берге архитектурадан жана башка тиешелүү органдардан уруксаттарды алып койсоңор жакшы болот деп сүйлөшкөнбүз да. Жаңы санитарный защитный зона деп коет. Населен пункттан заводко чейин канча расстояние болуш керек? Ошо канча болуш керек? Ошо нормасы, определенный нормасы деп атпайсызбы? Нормасы 1 чакырым, 2 чакырым, 5 чакырым, 1 чакырым деп жазылып турат да. Ошонун тегерегинде үйлөр да жайгашып турат го? Ооба, ал уже тегерегинде үйлөр жайгашып турат. Ошол архитектурадагы көрсөтүптүр, 150 метр деп уже чиймени көрсөтүптүр да. Үйлөрдү расстояниясы коюптур. Кандай болот анан ушун? Иштесе болобу? Аны эми мыйзам боюнча иштесе болбойт да. Азбест чыгаруу жана азбесттен жасалуучу буюмдар жана башка өнөр жайлары эл жашаган үйлөрдөн 1000 метр санитардык ажырым болууга тийиш деп мен берип атам да буларгачы. Болбойт деп энд отасыздар. Болбойт деп атам, ошентип айтам. Буга чейин баягы электр моторлорду монтаждоочу цех болуп келген да. Анан бул жерге шиферный цехти курабыз деп перепрофилированияга пайдалануу багытын өзгөртүү боюнча арыз менен кайрылган. Анан биз тийиштүү службалардан корутунду алабыз да. Корутунду алган учурда бизде мына СЭС деп коебуз, санэпстанциянын врачтарынан норма боюнча туура келбейт деген эме келди, кат келди. Себеби азбест менен жасалган материалдар, колдонулган материалдардын коргоо зонасы, жанагы ишкананын коргоо зонасы 1000 метр көрсөтүлүп берди. Ал шифр цех кылып колдонгонго туура келбейт экен да. Ошон үчүн биз отказды бердик. Иштегендиги боюнча менде маалыматым жок, бирок биз колдонуп атабыз деди, эми куруп атабыз деди. Анан курган болсоңор кандай кыласыңар? Анда эртең бул нерсе акча турат, өзүңөр ошол расходторго эртең күйүп каласыңар деген түшүнүктү бергенбиз. Берсек эми билбейм, тобокелчилик кылса болот да. Бул боюнча азыр эми ал жеке ишкерлерди текшерип кириш үчүн өзү Минэкономдон уруксат алыш керек. Анан булар азыр ал мындай территория болгон үчүн биз кире албайбыз, чара көрө албайбыз. Бул боюнча тийиштүү органга жөнөтүлөт. Осо Асташ бул жакында эле директор менен сүйлөшкөнүбүздө бул пока ишке түшө элек, предварительный шифер чыгарып атабыз. Бул как эксперимент катары деп ошентип айткан эле. Эч кандай салык пока төлөй элек. Осо Асташ ЛТД ошол былтыркы жылдан бери бизге справка алган, 8 февралда алган ЕАЭСтен. Ошо шифрдын жанагы сырьёлорун алып келебиз деп производство кылайлы. Алдын Өзбекстан тараптан заводду алып чыгып куруп атабыз, орноштуруп атабыз деп көргөнүндө барсам, жаңы келген станокторду установка кылып аткан көргөм, өз көзүм менен барып. Кечеги өткөн айда, март айында бизге 688.627 сом налог төлөдү. Бүгүнкү күнгө анын сатылып аткан ошо февраль айында болуп атпайбы? 1 айдын ичинде сатылгандыгы тууралуу, мисалы март айында эгер сатылып калган товарлары болгон болсо, сатылган товарларыны мына апрель айынын 20-сына чейин малымга берет. Тактама беришет, отчет беришет. Анан чыккан эсептелген салыктары болсо төлөйт. Мамлекеттик тийиштүү орган бага берет да. Мен эгер мага ошол эгер ишмердүүлүгүн жүргүзүп, салыктан качкан болгон болсо, анда салыктык контролдор жүргүзүлүп, рейдтер жүргүзүлүп, ошо бузуулар кодексинде штрафтар салынып, өз убагында такталган отчетторун алганга биз. Сизге ошо тийишелүү ошо салык эле, э? Именно Асташ ЛТД бүгүнкү күндө иштеп аткандыгын сиздерден угуп атабыз. Азыр эми реклама чыгып деп атасыздар, бияктан уже объявление чыгып атат деп атасыздар. Официально уже ишмердүүлүгүн жүргүзүптүр. Эгерде сиздер буга чейин бир топ тийиштүү органдарга барсаңыздар, ал жерге бул Асташ ЛТД кайрылган болсо, аларга ишмердүүлүк жүргүзгөнгө мүмкүн эместиги жөнүндө билдирген болсо, анда алга карабай булар ишмердүүлүгүн жүргүзүп аткан болсо, анда
прокуратура көзөмөлдөөчү орган катары тийиштүү чара көрөбүз, текшеребиз, текшерүүнү уюштурабыз, тийиштүү мамлекеттик органдардын катышуусунда комиссия түзүп, ал жерге барып, тийиштүү мыйзам чегинде текшерүү аракеттерин жүргүзөбүз.